спорт жана жаштар саясаты министрлигинин уюштуруусунда өтүп жаткан бул турнирдин экинчи жарым финалдык беттеши журналисттер, жашыл кийимчендер, ал эми өнөр адамдары асман түстүү көк кийим менен мына ушул жуптун жеңүүчүсү финалга жолдомо алат. ЛТР мамлекеттик каналы YouTube'да түз эфирде бул беттешти сиздерге сунуштоодо. Андан сырткары Facebook баракчадан дагы ЛТРдин Facebook баракчасынан да түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ошентип өтө маанилүү турнирдин өтө маанилүү баскычына келип калдык. Оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Өнөр адамдары бул асман түстүү көк кийимчендер. Максат Садырбеков 10-чу катар саны менен, Омар Жанышев 9-чу, Гүлжигит Калыков 3, Марлен Алибеков 11, Мирбек Масалиев 77, Санжар Аскаров 4-чү, Жаныбек Оңолбаев 5-чи, Кубаныч Курманбеков 8-чи, Актан Алмазуулу 12 жана Каныбек Рыспаев 7. Ошондой эле Азамат Кылычев бар 6-чы номерде, Арсен Максатбек уулу 1-чи номер менен ал дарбазачы. Өнөр адамдары дал ушундай курам менен бул турнирге келген жана өз тайпасында экинчи орунду алып, Б тобунда ошентип А тайпасында биринчи орунду алган журналисттерге каршы жарым финалда туш келди. Журналисттердин курамы азыр тоо үчүн күрөш. Бул жерде Азат Муратбеков аягына чейин топту жоготпогонго аракет кылып көрдү. Журналисттерди дагы бир сыйра тааныштырып өтөлү. Нурсултан Турузбеков, КТРК спорт каналынын баяндануучусу 2-чи номерде, Бакыт Табышев, команда капитаны, жакшы сокку орун алды азыр. Бакыт Табышев, команда капитаны, НТСтин журналисти, ал 9-чу номер менен. Чыңгыз Рыскелдиев 1-чи радиодон, ал 8-чи. Адилет Асаналиков ЛТР телеканалынан, ал 4-чү номер менен. Азат Муратбеков Пирамидадан 7-чи, Владислав Темирлан уулу Жалбырак ТВдан, ал 3-чү. Ошондой эле Шабдан Абылгазы уулу Спутниктен, ал 11-чи, Айбек Бибосун уулу Азаттык 12, Теңгелбес Мусаев Спорт Кейжи 1-чи номерде, 6-чы номер менен ойноп атат. Ал дарбазачы, ал эми Адилет Керимбеков Кыргыз Спорт ТВ, ал 6-чы номерде, Максат Мамралиев КТРК 5-чи номер жана Шухрат Абдыкапар уулу НТС 3-чү номер. Шухраттын тереңден чыгарган пасы өз максатына толук жеткен жок. Адилет Керимбековдун дарегине чыгарылган болчу. Ошентип өз тайпаларындагы оюндарын ойноп бүткөндөн кийин жарым финалдык беттештерде бири-бирине туш келип атат. Бир аз тактык жетишпей калды азыр. Бул жерде өнөр оюнчусуна өнөр командасы 6 упай чогулткан тайпалык оюндарда. Жаш дарыгерлерди 1-чи орунга чыгаруу идеягын жаш блогерлер жана жаш мугалимдерге каршы татыктуу оюнду көрсөтүп 6 упайга ээ болду. Ал эми журналисттер өз тайпасында 1-чи орунду алды, жаш ишкерлерди утту, эл өкүлдөрүн утту, ал эми мамлекеттик кызматкерлер менен тең чыккан болчу. Анын жыйынтыгында азыр журналисттер ошентип экинчи финалга жолдомо алуучу билетти. Бул жерде экинчи жолдомону демек утуу үчүн аракет кылып атат. Азыр болсо Адилет. Ой, кандай керемет гол! Ошол жерден Азат Муратбеков алгачкы голду ошентип жаратты. Адилет менен дагы жакшы азыр өнөр адамдарынын соккусу жолу бир топу сапаттуу болуп чыкты. Ошентип дээрлик борбордук бөлүктөн ийгилик жаратып кетти десек болот. Адилет Асаналиков акырын топту жылдырып берген болчу. Эми Азат Муратбеков аны ийгиликтүү ишке ашырды. Топ аянттын сыртына чыкты. Демек азыр журналисттердин пайдасына жок, тескерисинче болчу экен. Карасаңыздар кандай
мына өзгөчө көрүнүш өнөр адамдарындагы өнөрдүн оюнчусунун бул чечими керемет болду. Эгерде жаңылбасам бул ушул Актан Алмаз уулу болуш керек. Негедир 12 деп жазылган протоколдо экинчи номери кийип жүрөт. Ошо Актан Алмаз уулу. Сокку дарбазанын каптал темири. Бул жерде Санжар Аскаров өзүнүн аракетин көрдү. Колту эки тараптын тең чабуулдары бир топ курч опурталдуу болуп келе жатат. Бул үчүн күрөш, Азат аны сактап калды. Пас береби дедими Адилет Керимбековго, бирок иш жүзүндө андай эмес. Прессинг карасаңыздар өтө бул эреже бузуу албетте өтө опурталдуу же болбосо агрессивдүү тагыраагы прессингке барып атат. Азат Муратбеков бул жерде сары кагаз менен сыйланды. Ооба, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми күй менен барып өзүн токтото албай калды, бирок эрежени бузганы так болчу. Топ оюн талаасында калды. Адилет Азаттын бутуна топ тийип калды. Ошондуктан топ кайрадан өнөр оюнчуларына өткөрүлүп берилди. 7 номердеги өнөрдүн чабуучусу Каныбек Рыспаев алып баруучу өтө жакшы оюнчулардын бири. Чындыгында буга чейинки тайпалык оюндарда өзүнүн чыныгы талантын көрсөткөн Адилет Керимбеков, Адилет Керимбеков дагы бир Адилетке, Асаналиковго пасты бергенбир. Эми жолу бул жерде Теңелбес Мусаев экинчи аракети менен гана топто өз көзөмөлүнө алган. Алыстан сокку узатып атат. Бутунун учу менен дарбазачынын бир аз ушул алыстан узатылган соккуларга реакциясы жакшы эмес экенин байкап калган журналисттер уламдан улам чабуулга чыгуу аракетин берип атат. Тайм-аут өнөр оюнчулары алды. Албетте бул өтө керек нерсе. Оюн кайрадан жанданат. Владислав Темирлан ал аянтка чыкты. Ал кимди алмаштырды байкап көрөлү. Ал Азат Муратбековду алмаштырган экен. Азат Муратбеков демек бир сыйра өзүнө келип алсын. Анткени буга чейин сары кагаз алып калды. Гол да жаратты. Жана азыр психологиялык жактан, жок, психологиялык эмес, эмоционалдык жактан жана физикалык жактан бир аз демин басып алса, кайрадан чечүүчү учурда оюн талаасына чыгат го дейм. Ал эми азыр нон-стоптун экс солисти бул жерде Максат Садырбеков 10 номер менен оюн талаасында өнөр командасында. Сырткары азыр оюндун жүрүшүндө карап көрөлү. 5 номер менен бул Жаныбек Оңолбаев дагы аянтта жүрөт. Дал ушул Жаныбек Оңолбаев бул жерде Адилет Керимбеков менен бир аз пикир келишпестикке барды. Андан сырткары 7 номердеги Каныбек Рыспаев дагы аянтта. Өнөр командасы өздөрүнүн эң күчтүү курамын азыр аянтта сактап турган экен. Жана ал учурда журналисттердин курамында Шухрат Абдыкапар уулу анын бутунан топ аянтты таштап кетти. Шухрат Абдыкапар уулу өтө креативдүү жана интеллигенттүү оюнчулардын бири эсептелет. Ошондо дагы кимдер эс алып атат? Эки Шухрат Абдыкапар уулу, андан сырткары Владислав болсо, ошондо Адилет Асаналиков ал аянтта жүрөт. Бир топ өзгөчө кооптуу жаралып кеткендей болду. Старттык курамда дагы ким чыгып атты эле? Азат Муратбековдон сырткары мейли оюндун жүрүшүндө көрөбүз. Азыр болсо сонун шарт түзүлдү. Ушул жерден Каныбек Рыспаев биринчи аракети ийгиликтүү болбой калгандан кийин кайрадан чабуулду улантып пас берди. Ал эми Максат Садырбеков топко бир аз гана жетпей калып отурат. Теңелбес Мусаев дарексиз пас. Ал мезгилде Жаныбек Оңолбаев
Жаныбек Оңолбаев пасты берген учурда Каныбек Рыспаевди артынан түртүүдү го дейм. Андыктан бул жерде стандарттык кабыл. Эки оюнчудан тосмо койду. Эки оюнчудан Теңгелбес Мусаев ал эми өзү ачык жакка мына турган болчу. Дарбазачы дагы келген экен. Албетте бул туура чечим негизинен. Сокку менен жыйынтыктала турган нерсе. Андай мезгилде албетте дагы бир вариантын болгону жакшы. Топту ыргытууда же 4 секундда өтүп кетти. Мен оюмча 4 секундда өтүп кетти. Аянттын сыртына чыгып ыргыткан жокпу дейм. 4 секундда өтүп кетти дагы. Азыр ушул жерден топ оюнга кошулат. Топ линияга коюлду. Сокку коргоочудан кайтты Шухрат. Бул жерде абалды сактап калды. Жана Журушуланат. Өнөрү чыгып келатат чындыгында. Уламдан уламаларын чабуу күчөөдө. Максат Садырбеков жана анын жанын байлаш керек. Чыканагы азыр бетине тийди го дейм. Максат менен бул жабыркап калган Каныбек Рыспаев. Эрежени бузган Адилет Асаналиков журналисттер командасынын эң демек өзөктүү оюнчуларынын бири. Өнөр адамдарына каршы бир топ ушундай бруталдуу оюнду сунуштап атышат. Эреже бузуу. Максат Садырбеков эмоция калтырып аткан сыяктуу. Ал атайын кылды азыр, атандашты кадимкидей бутка тийип кетти. Бул жерде футбол эмес эле башка спорттун түрү орун алып баштагандай таасир калтырып атат. Эмне кереги бар? Биринчи кезекте оюнду ойноо керек. Топ менен Актан Алмаз уулу. Биринчи таймды ошентип жыйынтыктадык. Азырынча эсеп саны 1-0 журналисттер алдыда. Мына ошентип өнөр адамдары жана журналисттер ортосундагы экинчи тайм башталды. 1-0 менен журналисттер алдыда. Азыр болсо ушул 12 минутта бар өнөр адамдары үчүн абалды сактап кеткенге антесе финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калат. Журналисттер болсо албетте бул абалды сактап калганга аракет кылат жана эсеп сандарын өзгөрткөнгө аракет кылат. Ошол эле мезгилде өнөр адамдары бул жактан сокку менен жыйынтыктады. Утулган команда 3-чү орун үчүн ошондо мамлекеттик кызматкерлер менен таймашат. Ал эми уткан команда дарыгерлер менен финалда беттешет. Журушуланып атат. 7-чи номердеги Каныбек Рыспаев өтө абалды курчутуу жагынан активдүү болууда өнөрдүн курамында. Топ капталсыздан оюнга кошулат. Актан Алмаз уулу. Бекболот Акматалиевди көргөндөр билет болуш керек. Мына улуттук курама команданын дарбазачысы дал ушундай соккуларды узатат. Эми өнөр командасынын дарбазачысы Арсен Максатбек уулу дагы анын стилинде топту оюнга кошуп көрдү. Дагы бир сокку алыскы бурушка багытталган. Журналисттердин ылдамдыгы бир аз жайлай түштү эле. Ошол замат демек
чабуул күчөп бара жатат. Өнөр тараптан азыр Шухрат Абдыкапар уулу аянтты таштап кетти. Анын ордуна Максат Мамыралиев чыкты. Адилет Керимбек уулу өзгөчө эмоционалдуу болуп атат. Беш фол эрежеси жок, андыктан канча жолу эреже бузсаң деле 10 метрлик айыптоо берилбейт. Владислав Темирлан дагы аянтка чыккан экен. Топ азыр Адилет Керимбековго тийип кетти. Кайрадан капталыстан кошулат. 5 метр сурады. Ооба, 5 метр сурады демек. Мына ушул жерден эле жүрүшүланат. Каныбек Рыспаев. Бир оюнчуну оңой эле жазгырып өттү. Сокку экинчи аракет коргоочудан кайтты. Бир кыймыл аракет менен Адилет Асаналиковду ошентип ыңгайсыз абалга калтырды эле. Адилет Керимбеков сары кагаз менен сыйланып атат. Бул жерде Актан менен Адилеттин тиреши жана Владислав топту артка кайтарган менен ал ийгиликтүү болуп чыккан жок. Кайрадан эле өнөр оюнчулар топ менен оң тараптан өтө сонун подкат, андан да сонун. Подкат чындыгында андан да жакшы. Подкатты бул жерде Максат Мамыралиев жасады. Ал эми чабуулда Каныбек Рыспаев болчу. Каныбек Рыспаев чындыгында азамат өтө абалды курчтуу жагынан ишенимдүү болуп атат. Максат Садырбеков ал болсо бул эпизоддо ийгиликтүү боло алган меселе. Эсиңизге салып өтөлү, бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулуп жаткан келечек кичи футбол боюнча жаштар турнири. Андагы экинчи жарым финал. Мындан кийин дагы 2 оюн бар. 3-чү орун үчүн жана кубок үчүн турнир орун алат. Дарбазачы азыр ийни менен топту чадалысы менен топту аянттын сыртына чыгарып койду. Азат Муратбеков сокку затканга даярданып турат жана анын соккусу дал ушундай ауттан гол киргизген болчу. Азат Муратбеков азырынча ал гол жалгыз бойдон турат бул беттеште. Жаныбек Оңолбаев оң тарапка өткөрүп берген. Ал эми бул жерде Максат Мамыралиев тулку бою менен өтө жакшы ойноду. Андыктан өнөрдүн оюнчусуна мүмкүнчүлүк жараткан жок. Чалды улап кеткенге. Бул экинчи тайм жыйынтыктоочу. Андыктан өтө маанилүү мүнөттөр, көз ирмемдер өтүп атат. Сонун пас бир аз албетте дарбазага жакыныраак кылып берсе идеалдуу болмок. Бирок иш жүзүндө анда дарбазачы чиркел топту кармап алуу коркунучу бар болчу. Сокку бурчтан чыгаруу. Кайрадан Владислав Темирлан топ менен Азат Муратбеков абалды бүтүп атат. Азат Муратбеков көрүнүштөрбү дээрлик нөлдүк бурчтан сокку затып ийгилик жаратканга аракет кылып атат. Өзү барды алыскы бурчка. Тактык жете берген жок. Теңгелбес Мусаев ал жакынкы бурчту карап чыккан болчу. Ал эми Арсен Максатбек уулу азамат мейли гол кирген жок, бирок бул аракети чындыгында өтө керемет экенин баса белгилүү өтсөк болот. Топты алары менен ошол замат чагылгандай тездик менен чабылды. Уюштуруп барган эле. Алыстан сокку дал ошол Бекболот Акматалиевдин стилинде оюнду жүргүзүп атат. Арсен Максатбек уулу.
Ал учурда журналисттер командасында алмашуу, Максат Мамыралиев аянтты таштап кетти. Анын ордуна Айбек Бийбосунов болуп чыкты. Айбек Бийбосунов Азаттыктын курамында дагы коргоочу, демек журналисттердин курама командасында дагы коргоочулук кызматты аткарат. Эки оюнчу бул жака келген эле, дал ушул Айбек азыр топто биринчи болуп абалды жөнгө салды. Ошондой эле 3-номер менен журналисттер командасында бул Шухрат Абдыкапар ал буга чейин аянтта жүргөн. Шухратты кандай сонун жазгыр өттү жана Айбек кайрадан атаандашына тоскоолдук кылып, тагыраак бул Каныбек Рыспаев. Каныбек Рыспаев өтө аракет кылып атат. Азырынча жолдуу эмес, бирок канчалык чабуул көп болсо, ошончолук алардын гол жаралуу мүмкүнчүлүгүнө шарты жаралышы ыктымал. Топ аянтта калат. Тенгелбес Мусаев Владиславка топту жеткирип берди. Беш метр сурады, албетте 5 метр. Андан кийин алыстан сокку менен жыйынтыктады. Тайм-аутту Өнөр командасы алып атат. Алар үчүн абадай керек, азыр бир нерсени өзгөртүү, антпесе финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калуу алдында турат. Тез аранын ичинде абалды өзгөртүү керек. Но тайм-аут дээрлик соңуна жакындап калды. Азыр бул жерде аянттагы оюнчуну чыгарууга аракет кылып атышат. Өтө туура чечим. Актан Алмаз уулу ошондо оюнчу жана дарбазачы катары кызмат аткарат. Өнөр адамдарына гол керек, ошондуктан эми алар аянттагы оюнчуну пайдаланат дарбазачынын ордуна. Эми журналисттер коргонушу керек. Ромбик түрүндө коргонуу өтө маанилүү, антпесе ар бир зонанын ар бир алын аймагын карап туруу керек. Эми 5 оюнчуга каршы коргонуу журналисттерде канчалык жогорку деңгээлде билбейм, бирок ошол эле учурда өнөр адамдары деле 5 оюнчу менен чабуулга кантип ийгиликтүү өтүү тууралуу өтө толук иштелип чыккан ыкмасы болбосо керек. Байкап көрөбүз. Бул өтө опурталдуу. Дарбазачы өз ордунда эмес болот. Эгерде топту жогото турган болсоң, ошол замат албетте гол өткөрүп алуу коркунучу бар. Ошондуктан өнөр командасынын оюнчулары биринчи кезекте топту жоготпоо керек. Андан кийин гана гол киргизүү. Топ жоголду дегенче дээрлик 90% гол өткөрүп алуу маселеси жаралат. Мына ушул жерде көпкө бүтүп калды. Ошонсо дагы дарбаза бош. Дарбаза бош, бирок сокку узатуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бул жерде Азат Муратбеков жабыркады. Кырс өкө тийип кеткен сыяктуу. Чындап эле жабыркадыбы же убакытты чоюу аракети? Менин оюмча бутуна сокку тийди. Андан шек жок. Бирок ошентсе дагы албетте эгерде 0-1 менен утулуп аткан болгондо эртерээк турганга аракет кылмак. Ал жагы да бар. Тактикалык жүрүш катары да кабыл алса болот. Чындап эле буту жабыркап калганын дагы моюнга алса болот. Азыр болсо Тенгелбес Мусаев жана анын голун көрөбүзбү? Жок. Бир топ дарбазадан алыс кетти. Мына ушундай дарбаза бош учурда өтө опурталдуу болот. Ал жөнөкөй жерден топту аянттын сыртына кетирип алды. Байкабай калса керек аянттын төгөнүп калганын. Адилет Асаналиков топ менен кайра дарбазачы өзү чыгып атат. Негизинен 5 оюнчу менен ойноо өзүнүн дивидендин берген деле жок. Бул идеядан баш тартып койсо деле болот го дейм.
жанда эмеспи. Ооба баш тартты. Дарбазачы өзү демекки ошентип аянттагы оюнчу катары кызмат кылат. Жана прессинг атандашынын жарым аянтында дарбаза бош, бирок ошол эле учурда чабуулда бир оюнчу көп. Өнөр адамдарында. Ушундай бир өзгөчө көрүнүш орун алып атат. Мындай учурда тактикалык жактан өтө мыкты оюнчулар эле коргон болсо, азыр болсо дарбаза бош жана гол. Эсеп сандары теңелди. Каныбек Рыспаев. Каныбек Рыспаев өзүнүн жеке чеберчилигин көрсөттү. Бир нече коргоочу анын жолун тосуп чыга алган жок. Дарбазачы Теңелбес Мусаев дагы толугу менен абалды көзөмөлдөй албай койду. Жыйынтыгында Каныбек Рыспаев чыныгы өзүнүн деңгээлин көрсөтүп кетти. Керемет чындыгында баа бериш керек Каныбек Рыспаевка. Аягына чейин күрөшүү деген дал ушундай. Акыркы мүнөттөрдө ошентип ийгиликти колдон чыгарып алды. Азат Муратбеков топту жоготту. Каныбек Рыспаевдин кезектеги жүрүшү кол алышып атат. Жана ал мезгилде демекки тең чыгуу орун алып калды. Регламент боюнча кандай болду экен? Же пенальти тебишет, же кошумча убакыт берилет. Өтө мага жаккан бөлүгү деп айтсам болот. Ушул футзалдагы пенальти тебишүү иш-чарасы. Пенальти тебишүү бөлүгү. Бул жак лотерея. Владислав Темирлан демек биринчи жолу тебе турган болду. Топ үйлөнө турган, топтун жана үйлөнө турган жерин өз тарабына каратты го дейм, анткени ошону карап туруп. Сокку түптүс өзүнө тээп койду. Бул жерде Арсен Максатбек уулу чоң эмгекти эле тагыра чоң күч деле сарптабастан Владислав Темирландын мизин кайтарды. Психологиялык жактан туруктуу оюнчулар пенальти тебиши керек. Бул өтө маанилүү. Актан Алмазулу эгерде жаңылбасам, негедир өнөр адамдары командасында экинчи номердеги оюнчу протоколдо жок. 12 деген бар, андыктан божомолдоп логикалыкка таянып айтып атам. Актан Алмазулу. Жана Актан Алмазулу өтө сонун сокку заткан экен. Бир нече сантиметр ката кетирди. Чындыгында ушунчалык бильярдтагыдай тактыкка бир нече сантиметр жетпей алды. Сонун тепти чындыгында. Бул жерде демек анын жолу болбой калды. Адилет Керимбеков гол. Адилет Керимбеков өнөр командасынан Каныбек Рыспаев өтө жакшы оюнду беттешин өзүндө көрсөттү. Пенальтиде кандай болот? Гол. Ошентип азырынча эсеп 1-1. Топко Азат Муратбеков келди. Журналисттер командасынын өзөктүү оюнчусу. Гол. Жана Азат Муратбеков дагы өзүнүн демек негизги жумушун аткарды. Өнөр командасынан сокку ал эми ушул жерден ошентип Теңелбес Мусаев тизеси менен топтун мизин кайтарды дагы. Жыйынтыгында 2-1 эсебинде